Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана кесиптештер. Сиздер менен бүгүн мен электрондук журнал боюнча маалымат берип кетсем. Андыктан бул баарыбызга ыңгайлуу, уюлдук телефондо иштейт. Анда баарыңыздарга ийгилик каалайм. Андыктан биз биринчи Play Marketке кирип, мындан биз жазып издеп алабыз. Мынакей биз Teacher Assistant деп жазылып турат. Муну басабыз дагы бизге мына бир канча кызматтарды бөлүшүп жатат. Бирок мындан эң бизге пайдалуусу помощник учителя. Мынакей бул тандап алабыз дагы. Муну установка кылабыз. Бул менин телефонумда установка установка болгондон кийин биз открыть бөлүмүн басабыз. Мына биз бул электрондук журнал ачылды. Эми андан ары кантип иштейбиз? Биз биринчиден настройка бөлүмүнө кирели. Мына бул жерден биз тип работа на уроке. Калган бөлүмдөрүнөн дагы биз мына ушул бөлүм керек. Муну басабыз. Мынакей. Биз иштөө үчүн кайсыларды жазабыз? Мисалы, тапшырма деп койдум. Ал тапшырманын түрлөрү тест, текшерүү иши, маселе иштөө, суромжулоо иретинде дагы жана башталгыч класстар үчүн окуу темпи, жазуу иши жана өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып жазып алсаңыздар болот. Эгер дагы башка бөлүмдү кошобуз десеңиздер, добавить тип оценокты басасыздар, новый типти бассаңыздар, мына бул жерге жазып алсаңыздар болот. Өзүңүздөр каалаганды, же болбосо мисалы орус тилден дейли, диктант деп коелу дагы. Сохранить кылабыз. Мына биз бул жерден жазып бүткөндөн кийин X бөлүмүн басып артка чыгабыз. Жана дагы биз артка чыгууда настройканын жанындагы стрелканы басып алабыз дагы. Эми окуучуларды бул журналга кантип каттайбыз? Мынакей, ученики бөлүмүн басасыздар. Бул жерден биз класстарды жазып алышыбыз керек. Мына менде 5-класс, 10-класс, 8-класс, 9-класс. Эгер дагы башка класска сабак бере турган болсоңуз, анда биз мына жердеги плюс белгини басасыздар. Мынакей, мен дагы кайсы класс? 10-класска сабак бере турган болсом, анда 10-класс деп жазып сохранить кылам. Мынакей, улам кайсы класска сабак берсеңиздер, ошону жазып алып турасыздар. Эми бул жерден биз 5-класска сабак бере турган болсом, мынакей, муну басалы дагы биз окуучуларды баа коюу бөлүмүнө өттүк. Эми биз баа коюу үчүн биринчиден биз окуучуларыбыздын тизмесин түшүрүшүбүз керек. Добавить ученика. Мынакей, биз бул жерге окуучунун аты жөнүн жазышыбыз керек. Мисалы, Адишова аты Бегимай деп жазалы. Бегимай. Мына бул жерде сохранить бөлүмүн басабыз. Эми окуучулардын толук жазууда добавить учениканы улам басып, ар бир окуучуну каттап турабыз. Эми бул жерде кайсы сабак? Математикабы? Мынакей. Биз бул жерде кайсы предметтен сабак берсек, ошону добавить кылып жазып отурабыз. Бул предметтик мугалимдер үчүн класстарды көбүрөөк жазууга туура келет. Ал эми предметтен бир эле сабак тандайбыз. Дагы белгилей кетүүчү нерсе, эгер башталгыч класстын мугалимдери болсо, анда аларга бир эле класс жазабыз дагы, предметтерди кошууга туура келет. Мисалы, биз бул жерге орус тил, же болбосо адабий окуу деп жазалы. Адабий окуу сабагы. Мынакей, бул жерде создать бөлүмүн басабыз. Мына ошентип бизге предметтер бөлүмүн бассак, бизге бир канча сабактардын мынакей тизмеги чыгат. Эми ушул жерде мен азыр табияттануу сабагын басайын. 8-апрель күнү окуу башталса, мынакей 8-апрель күнү мен буларга бааны койдум. Мынакей, Апте Жалилова Мерим тапшырманын тест бөлүмүндө 5 алды. Бул бөлүмдү биз
сохранить кылабыз. Жана кийинки окуучу басабыз дагы Абдисадиева Асылжан. Биз эми тапшырманын сол тарабын басалы, мынакей бул жердегини бассак бизге ушул тапшырманын кайсы түрү. Эгер окуучу бул жерде маселе иштеп же болбосо текшерүү иш берге турган болсом, текшерүү иш бөлүмүн басам дагы ага баа коюуда бул тарапты басабыз. Бул эгер 4 алды дейли. Мына ушинтип биз ар бир окуучунун бааларын жазып, сохранить бөлүмүн басып коебуз. Эми окуучулар эгер сабакка келбей калса, же болбосо ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша сабакка ошол күнү катыша албай калды. Анда биз ошол келбей калган окуучунун жанына барып, бул жерде басабыз дагы отсутствует на уроке дегенди басып, сохранить кылып койсок, анда бул жерге бизге N деген тамга келип чыгат дагы, бул сабакка ошол күнү катышкан жок деген түшүндүрөт. Мына ушинтип биз ар бир сабакка жана ар бир окуучуну баалап алсак болот. Физика келе турган болсок, мынакей бизге физика сабагы келди. Муну басабыз дагы, бирок биз бул жерге азыркы 5-класстын окуучулары фамилиялары түшүп калды да. Биз бул жерден муну өчүрүп башка фамилияны жазабыз. Мисалы, бул жерде азыр физика бөлүмүн тандадыкпы? Изменить. Мына физика. Мына ошентип биз сохранить кылдык. Мына ошентип, урматтуу мугалимдер, ар бир предметке ар бир окуучуну каттап, жана ал боюнча биз бааларды коюп алсак болот экен. Анда баарыңыздарга ийгилик каалайм.